Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс 1-чейрек үчүн. Тема көнүгүү иштөө. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Токтабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Кымбаттуу балдар, адаттагыдай эле керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, кыргыз тили сабагын күтүп жаткан болсоңор керек. Анда эмесе бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Билесиңерби балдар, өткөн сабакта биз силер менен менин досум деген тема боюнча сөз кылганбыз. Жана кандай адамдар менен дос болуу керек экендигин билип алганбыз. Ал эми үйгө тапшырма 3-көнүгүүдө берилген сөздөрдү пайдаланып, өзүңөрдүн досторуңарды сүрөттөп жазып келип болгон. Тапшырмаларды аябай жакшы аткаргансыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабакты мен Исхак Разаков агайыбыздын сөзү менен баштагым келип турат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп айтып кеткен. Билесиңерби балдар, азыркы учурда ар бирибиз колубузду самындап жууп, өздүк гигиенаны таза сакташыбыз керек. Ошондуктан балдар, баарыңарды мен тазалыкка чакырам. Билесиңерби балдар, азыркы аралыктан окутуу учурунда ата-энелерибиз бизге сабактарыбызга жакындан жардам берип жаткан учуру. Ошондуктан биз да өз учурунда ата-энелерибизге үй жумуштарына жардам беришибиз керек. Үйдү таза сакташыбыз керек. Окуу куралдарыбызды орду-ордуна жайгаштырышыбыз керек. Бөлмөбүздү таза сакташыбыз керек. Чаңдарды артышыбыз керек. Гүлдөргө суу куюшубуз керек. Мына ушинтип, эмгектенип, ата-энелерибизге жакындан жардам беришибиз керек. Алар да бизге жакындан жардам берип жаткан учуру. Муну менен мен эмнени айткым келет балдар? Эмгегиң катуу болсо, жегениң таттуу болот деп айткым келет. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабыз көнүгүү иштөө. Биз мында өтүлгөн темаларга байланыштуу ар түрдүү тапшырмаларды аткарабыз. Ар бир ишти баштоонун алдында биз алдыбызга максат коюп алышыбыз керек балдар. Ал эми максатка жетиш үчүн көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Келгиле анда эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышып алабыз. Бүгүнкү сабакта силер сүрөт менен иштөөгө көнүгөсүңөр. Суроо жооптун негизинде текст түзөсүңөр. Сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Сүрөт, текст көнүгүүлөр аркылуу логикалык ой жүгүртүүңөр, сүйлөө кебиңер өнүгөт. Тазалыкты сактоо, өз буюмдарыңарды иреттөө керек экендигин түшүнүп, эмгекти сүйүүгө көнүгө бересиңер. Анда эмесе балдар, барыңар китебиңерди ачып, 1-көнүгүүдөгү сүрөткө көңүл бургула. Мында бизге 2 сүрөт берилген. Эң биринчи биз сүрөттөгү балдарга ат коюп алышыбыз керек. Келгиле анда эмесе мага жардам бергиле. 1-сүрөттөгү балага ким деп ат коебуз? Азаматсыңар. 1-сүрөттөгү балага Тазабек деп ат коебуз. Ал эми 2-сүрөттөгү балага ким деп ат коебуз балдар? Азаматсыңар. Жалкообек деп ат коебуз. Эмне үчүн 1-сүрөттөгү балага силер Тазабек деп ат койдуңар? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Анткени Тазабектин бөлмөсү таза, өзү жарашыктуу кийинген, окуу куралдары ордунда, өзү тазалыкты сүйгөн, акылдуу, адептүү, татынакай тазалыкты сүйгөн бала десек болот, туурабы? Ошондуктан биз бул балага ким деп ат коюп алдык? Тазабек деп ат коюп алдык. Азаматсыңар. Ал эми 2-сүрөттөгү балага эмне үчүн Жалкообек деп ат койдуңар? Азаматсыңар. Анткени анын кийимдери кир, бети колу кир, оюнчуктары, окуу куралдары, бөлмөсү чачылган, жалкоо. Ошондуктан биз бул балага Жалкообек деп ат коюп алдык. Азаматсыңар. Келгиле анда эмесе биз
Тазабек менен Жалкообекке тиешелүү мүнөздөрдү бөлүп жазабыз. Таблицанын ичинде бизге көптөгөн сөздөр берилген. Ал эми таблицанын сол жагында Тазабек, оң жагында Жалкообек деп жазылып турат. Силер дагы дептериңердин сол жагына Тазабек, ал эми оң жагына Жалкообек деп жазып аласыңар дагы. Таблицанын ичинде берилген сөздөрдүн кайсынысы Тазабекке тиешелүү болсо, Тазабектин астына жазасыңар. Кайсынысы Жалкообекке тиешелүү болсо, Жалкообектин астына жазасыңар. Мен азыр таблицанын ичиндеги сөздөрдү окуйм. Даярсыңарбы балдар? Анда эмесе кунт коюп угуп тургула. Колу бети таза. Колу бети кир. Тазалыкты сүйөт. Татынакай. Эмгекчил. Жарашыктуу. Кийимдери чачылган. Кийимдери илинген. Жалкоо. Калпычы. Адептүү. Акылдуу. Эринчек жана уйкучу деген сөздөр берилген. Силер ушул сөздөрдүн кайсынысы Жалкообекке тиешелүү болсо, Жалкообектин астына жазасыңар. Кайсынысы Тазабекке тиешелүү болсо, Тазабектин астына жазасыңар. Үлгү катары мен жазып койдум. Колу бети таза. Балдар, бул Жалкообекке тиешелүү же Тазабекке тиешелүү? Азаматсыңар. Бул Тазабекке тиешелүү. Колу бети кир. Бул кимге тиешелүү? Азаматсыңар. Бул Жалкообекке тиешелүү. Мына ушинтип, улантып дептериңерге жазасыңар. Биринчи көнүгүүнү жазып бүткөн болсоңор, балдар, китебиңердин 47 бетин ачып, экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. Экинчи көнүгүүдө бизге орус тилиндеги сүйлөмдөр берилген. Мына ушул сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп, дептерибизге жазабыз. Даярсыңарбы, балдар? Анда эмесе мени менен биргеликте окуп, жакшылап, көңүл буруп тургула. У сестры красивые глаза. Ким айтат, балдар? Азаматсыңар. Эжемдин көздөрү сулуу. В магазине купили синий галстук. Ким жооп берет? Бул сүйлөмдү кыргызчага ким которот, балдар? Азаматсыңар. Дүкөндөн көк галстук сатып алдык. Мне нравятся белые брюки. Ким жооп берет, балдар? Бул сүйлөмдү кыргызчага которгондо кандай болот? Мага ак шым жагат. Азаматсыңар. Кийинки сүйлөмгө көңүл бургула. Его папа высокий. Бул сүйлөм адамдын келбети жана мүнөзү деген темага байланыштуу экен, балдар. Кана, ким жардам берет мага? Азаматсыңар. Анын атасы узун бойлуу. Доктор в белом халате. Азаматсыңар. Ак халатчан дарыгер. Балдар, мына биз орус тилинде берилген сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп, дептерибизге жазып алдык. Анда эмесе кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Китебиңердин 47 бети 3-чү көнүгүү. Мында сүйлөмдөрдү толуктагыла дептир. Бизге керектүү сөздөр берилиптир. Керектүү сөздөрдү көпчектин ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жазат экенбиз. Анда эмесе мен керектүү сөздөрдү окуйм. Сары, кара, узун, кыска, кооз, жашыл, гүлдүү, калпакты, лакталган бут кийимди, бакыракай, акылдуу, жакшы, эмгекчил, шайыр, жылдыздуу, жөнөкөй, кичинекей, токтот. Мына ушундай сөздөр берилиптир. Биз ушул сөздөрдү маанисине карап, көпчектин ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толуктап дептерибизге жазабыз. Даярсыңарбы, балдар? Кеттик анда. Бул кандай мышык, балдар? Бул
Кайсыл сөздү коебуз көпчектин ордуна? Бул кара мышык. Туура. Ал кандай? Мышык кандай деп сурап атат балдар. Ал кичинекей. Азаматсыңар. Мүнөзү кандай? Мышыктын мүнөзү кандай деп атат балдар? Мүнөзү токтоо десек болот экен, балдар. Азаматсыңар. Менин байкем кандай? Менин байкем эмгекчил, жөнөкөй, акылдуу. Анын бою кандай деп атат? Байкеңердин бою кандай? Анын бою керектүү сөздөрдөн издейбиз балдар. Анын бою узун. Азаматсыңар. Көздөрү кандай? Көздөрү бакыракай, жылдыздуу. Ал эмнени жакшы көрөт? Байкеңер эмнени жакшы көрөт балдар? Керектүү сөздөрдүн ичинен издейбиз. Кайсыл сөз туура келет экен? Ал калпакты, лакталган бут кийимди жакшы көрөт. Азаматсыңар. Куурчактын көйнөгү кандай деп атат балдар? Курчагыңар барбы кыздар? Куурчактын көйнөгү кандай? Демек, куурчактын көйнөгү кооз деген сөз туура келет экен, балдар. Куурчактын көйнөгү кооз. Чачтары кандай? Куурчактын чачтарын сурап атат. Кана кайсыл сөздөр туура келет? Чачтары кыска, сары. Мына балдар биз керектүү сөздөрдү маанисине карап, көпчектин ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жазып алдык. Анда эмесе 4-күнү көнүгүүнү карагыла балдар. Мында жомоктогу сүрөттөрдү чечмелеп окугула дептир. Жомоктун арасында кээ бирки сөздөр үчүн бизге сүрөттөр берилиптир. Ошол сүрөттөрдү чечмелеп биз жомокту толуктап окушубуз керек экен. Демек, бул көнүгүүнү биз ооз-эки аткарат экенбиз. Жомокту окугандан мурда биз жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Андан кийин жомокту окуйбуз. Келгиле анда эмесе балдар, жаңы сөздөрдү менен биргеликте окуп, маанисин түшүнүп алгыла. Чартоок. Курочка ряба. Сындыра албайт. Не разбил, не разбила. Демек, мына балдар, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алдыңарбы? Анда эмесе сүрөттөрдү чечмелеп, жомокту толуктап окуйбуз. Эмне деген жомок берилиптир балдар? Чартоок деген жомок берилиптир. Даярсыңарбы? Баштадык анда эмесе. Илгери. Ким балдар? Абышка. Туура. Илгери абышка жана ким жашаптыр? Кемпир. Демек, илгери абышка жана кемпир жашаптыр. Демек, биз мына биринчи сүйлөмдү толуктап окудук. Алардын чаар эмнеси бар экен? Азаматсыңар. Алардын чаар тоогу бар экен. Бир күнү тоок алтын эмне тууйт балдар? Бир күнү тоок алтын жумуртка тууйт. Абышка кемпир аны сындыра албайт. Мына балдар, биз сүрөттөрдү чечмелеп, чаар тоок деген жомокту окудук. Жомокту түшүнүп алдыңарбы балдар? Келгиле анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап алабыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен сүрөт боюнча суроолорго жооп бердик. Орус тилинде берилген сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп дептерге жаздык. Көпчекиттин ордуна керектүү сөздөрдү коюп сүйлөмдөрдү толуктадык. Жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүндүк. Сүрөттөрдү чечмелеп, жомокту окудук. Бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо, абдан кубанычтамын. Анда эмесе үйгө тапшырма. Бүгүн
Үйгө тапшырма күндөгүдөн өзгөчө болот балдар. Мен силерге 3 түрдүү тапшырма берем. Биринчи, берилген 4 сүрөттөн бир сөз табасыңар. Андан кийин экинчи тапшырма ошол тапкан сөздөрүңөргө көптүктү билдирүүчү лар мүчөсүн улайсыңар. Үчүнчү тапшырма ошол сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, мен үлгү катары айтайын. Мисалы, 4 сүрөттөн бир сөз келип чыкты. Мектеп деген сөз келип чыкты. Мектеп деген сөзгө көптүктү билдирүүчү лар мүчөсүн уласам, мектептер болду. Андан кийин ошол мектептер деген сөздү катыштырып, мен сүйлөм түзүп койдум. Азыркы учурда бардык мектептер жабык. Мына ушундай кылып, берилген 3 түрдүү тапшырманы аткарып, мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта болгула.